Борбордо травматология жана ортопедия илим изилдөө улуттук борбору курулат. 500 орунга ылайыкташылган оорукана 7 кабаттан болмокчу. 34.500 чарчы метр аянтка келечекте 12 бөлүм ачылмакчы. Оорукананын артыкчылыгы жер төлөөсү уна токтотуучу жай болсо, эң үстүнкү кабаты тик учак конотурчу аянтча болот. Ал эми борбордун курулушу расмий башталып, пайдаланууна бүгүн мезгил кутусу салынды. Келиңиздер. Келиңиз сиздер. Эдибизге Кудайым көрөсө ушул жерде кызмат кылып турган, элибизге кызмат кылып турган чоң имарат болсун. Борбор Бишкек шаардык тез жардам клиникалык ооруканасынын аймагына курулат. Мекеме 5 блоктон туруп, анын 4-ө 6, административдик имарат 7 кабат болмокчу. Чатыры ачык зона болуп, оор абалда санитардык авиация учагы менен келген бейтаптарды кабыл алып, алгачкы жардамды көрсөтүүгө ылайыктуу шарттар түзүлөт. Урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде баардык бүгүнкү күндө акча каражаттары чечилип, бизге тапшырма берди. Толук заманбап мына ушул мамлекетибизге, элибизге кызмат кыла турган имарат курулсун деп. Мына жылына 15 миңге жакын жарандарыбызды кабыл алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Ооруканада жандандыруу, операция, кабыл алуу, амбулатордук дарылануу, физиотерапия, реабилитация киржүүчү бөлмөлөр болмокчу. Ошондой эле бактериологиялык жана клиникалык дартты аныктоо лабораториясы, тамак-аш блоктору дагы каралган. Мындан тышкары жыйындар залы, окутуу класстары менен эс алуу зоналары, заманбап санариптик китепкана, музей, архивдик бөлмөлөр дагы уюштурулат. Бул бизге керек, бул элге керек, бул мамлекеттик, улуттук, элибизге бекер кызмат кыла турган, элге жардам бере турган илимий, практикалык, методикалык жана окутуучу дагы чоң илимий борбор болуп эсептелет. Травматология жана ортопедия илим изилдөө улуттук борборунда травма, муун жана омуртка ооруларын дарылоо, хирургиялык операциялар жасалып, андан кийинки калыбына келтирүү процедуралары жүргүзүлөт. Ал үчүн медицина мекемеси акыркы үлгүдөгү аппараттар менен камсыздалат. Биздин ортопедия, травматология оор кесипке кирет, ачык айтканда. Биздин Кыргызстанда ошо бүт Орто Азия өлкөлөрүндө институт травматология борборлор бар да, бизде гана жок болчу да. Ошон үчүн биздин эл үчүн кандай бизге жардам керек болсо, травматологиянын зарылчылыгы аябай бар болчу да. Өлкөдө туаса майып төрөлгөндөр менен травма менен ооруканага кайрылгандардын саны көп болуп жаткандыктан борборду куруу зарылчылыгы пайда болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстанда адам өлүмүнүн көрсөткүчү боюнча жүрөк кан тамыр, өпкө ооруларынан кийин эле 3-орунда турат. Борбордун курулушу менен травмадан каза болгондордун санын азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Травмалар мындай өлүмдөрдүн причинасын карасак, бул 3-чү кезекте турат. Биринчиси жүрөк оорулары, өпкө оорулары, андан кийин эле травмалар. Бул эми жол кырсыктарындагы травмалар, ар кандай отравлениялар, травма статистикасы аябай эле чоң. Албетте мындай мекемелерге, специалисттерге биз муктажбыз. Ушу тапта аймактарда жаңы ооруканалар курулуп, эскилер оңдоодон өтүүдө. Медицина мекемелерин жаңылоо иштери быйыл дагы активдүү уланат. Саламаттыкты сактоо министри жакынкы 5 жылда өлкөдө бейтапкана көйгөйү чечилерин билдирди. Президенттин демилгеси менен медициналык жардамды бир жерден көрсөтүү боюнча дагы иштер башталды. Ал үчүн Көкжарык конушунда ири госпиталдар курулат. Дүйшөн Шаршамбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.